Кандай жигитке турмушка чыкса болот? Эң биринчи иманын караш керек. Кулк мүнөзүн караш керек. Риваяттарда келет, иманы, кулк мүнөзү жакшы болсо, кыздарыңарды бергиле деген. Кармап отура бербегиле деген. Кармап отура берсеңер, фитнанын башына часыңар деген. Ошон үчүн иманы жа кулк мүнөзү. Канчалык таква болсо, ошончолук жакшы. Хасан Басри рахматуллахи алейхи келип сураганда, менин кызыма жуучулар келип атат, кимге берейин дегенде, ошо кишиге насаат айткан экен. Эң таквасына бере бериң. Өңү башын байлыгын карабай, эң таквасына бере бериң. Себеп кызыңыздын жылдызы туш келип калса, күйөө бала мененчи өмүр бою ыззатта сыйда өтөт. Эгерде жылдызы туш келбей калса, кызыңызга зулумдук кылбайт деген экен. Өсө таква адам бирөөнүн кызына зулумдук кылбайт экен. Өзгөчө бул Аллахтын аманаты, пайгамбарыбыз айткан, кыздар Аллахтын аманаты. Ошон үчүн кыздарга тандаганда биринчи анын иманын, таквалыгын карап, кулк мүнөзүн карап чыга бериш керек. Алла Таалам бардык кыздарыбызга имандуу балдарды насип кылсын. Амин.